Assalamualaikum dostlar. Biz Özgön rayonuna караштуу Жаз айыл өкмөтүнүн жаз айылына келдик бүгүн. Эжекебиз кызматка чакырган экен. Чөл жандар бар экен. Азыр сиздерге көрсөтөйлү. Көрүп, жакса алсаңыздар болот. Саламатсызбы эже? Жакшысызбы? Кантип атасыз? Чөл жандар көбөйтүп койдуңузбу? Ооба, Кудайга шүгүр. Баш чекеден баштайлычы, ачыңызчы. Несебинен жазга келген несебинен эми ачылып атат. Көп окшойт а мына немелерде. Эми ачсаң эле мынандай чыгат мына. Мындан кара. Мындан кара. Бир аңтарыңчы. Бешлик менен. Жеп бүтүп коюптур да бул. Качантан бери турат? Бул күздө октябрлардын этегинде күн ысыкта эме кылган. Мына даяр болуп калган. Охо. Мына. Уже жеп бүтүптүр да буну элеш керек экен только. Мына. Даяр болуп. Бул жакта дагы бар экен, ошону дагы көрөлүчү, жүрүңчү. Бул жакта дагы бар. Мына ке туугандары. Сөлжан ошончо экен. Мына эми аңтарган сайын эле чыга берет жаныбар. Уже бир ысыкта өйдөгө көтөрүлүп калды да. Азыр мына кийинки бурттарды дагы көрсөтөйлүчү. Нол жакта дагы бар экен да. Бул жакта дагы бар. Мына үйдө дагы бар. Бул жерде дагы көрөйлүчү. Анан эме кылайын а. Буну мына тоок кирбесин деп тосуп коюпсуз да? Тоок кирбесин деп тостук. Муну жанагы кара чымчык барбайбы, кеч. Кара чыйырчыкпы? Ошол кара чымчык аябай жейт экен. Ооба. Мындай кылып. Кашек, жалбырак, азыктарды таштап көмгөн. Болду, ушул чекесин эле. Көмдүк эле. Буну дагы жеп бүтүптүр. Бул дагы даяр. Жеп бүттү. Мына ке достор. Азыр аңкарсаң эле чыгат. Ушундай. Мына ке достор. Жеп бүтүп уже даяр экен. Даяр биогумусту дагы барбы эже? Эленгени. Жок, эми баштайбызга биз. Эми элейсизби? Алгандан бери элелекпиз. Качып калдыңыз? Азыр өдөдө дагы бар дейсиз, ошол жакта дагы бир көрсөтүп коелу. Сиздерде көң өзүңүздөрдөн чыгат экен да, мына. Көң өзүбүздөн чыгат. Койдун көңү, малдын көңү. Аралаш тең а? Аралашы жакшы болот экен, бат жейт экен. Анан тоюңду да алабы? Ушундай. Мына ке туугандар азыр өдөдө дагы бар дейт. Ошол жакта дагы тартабыз. Мына ке достор, бул үстүдөгү жерде дагы бар экен. Бул жерде жаман көп экен. Жерде аябай көп. Азыр көрөбүз. Буну качан салгансыздар эже? Буну ошо декабрга жетип жетпей баягы бир күн ысык болду го. Ошондо салдык. Кышында салынган экен да? Бул уже билбейм кышында кандай жерди. Бир чекеден ачып көрсөтүңчү. Кандай жештир? Жеп атыптыр муну деле. Бунун бетин жеп коюптур буну деле. Жеп түгүнө деле түшүп калыптыр. Түгүнө деле түшүп баштаптыр. Нол жакта дагы бар экен. Ошо баш жакка. Нол жакка кеткен. Ошо баш жакка. 25-30 метрдей бар экен. Мына эми белденет, эгилет, элинет. Буюрса, бул да ортодо болот. Буну да уже сөлжан жеп бүтүп чыгарып алыпсыздар да? Чыгарылган. Бул даяр кыргы да. Только элеш керек, ошол эле калыптыр. Ушундай. Мына туугандар. Үстүндө бар, азыраак. Үстүндө менче бүтүп калды болуш керек бул деле. Бул айылда дагы баккандар барбы эже? Биздин айылда пока биз элебиз. Башка эч ким бизден сурап алгандар болсо керек, бирок көрө элекпиз аларды кынчы. Мына ке, мына жакын ортодо эмне деген айылдар бар? Бизден кийинки Кызылдыйкан деген айыл. Кызылдыйкан, Ильичевка, Ленин жол. Жогору турабыз. Кыскасы, ушул айланадагы айылдарга сатсаңыз болот экен. Ушул айланадагы тургундар алам десеңиздер, мына. Мына бурчтан баштап, ошол жакка чейин 4-5 камаздай бар экен, туугандар. Келип, алып кеткиле. Шалы эгип көрдүңүздөрбү эже? Эктик. Кандай болду шалы? Үйгө түшсөң, мен күрүчүн сага боз тийгизем. Жана эстен чыгып калтыр айтып коебуз. Эктик, аябай сон болот экен. Көпчүлүк күрүчтү эртеси ысытасың го, калгандан кийин. Ысытканда
мындай ачакай болуп айрылып кетет го. А бул кайта свежий дем дегендей. Анан эмнегедир билбейм, башкача даам жеп көрүп атабыз акыбердин экен. Башкача даамында даамы башкачадан муз күрүчтөй катуу болот экен. Эже жалпы ушул канча сомдон баштагансыңар өз башында? Баштаганда башында 45 миңден баштадык. 45 миңден баштадык. Азыр эми сатып көрөбүз канча болушун. Буйрса. Менимче буйрса өзүн Актайт. 4-5 барабар актайт деп ойлойм. Ооба. Андан да жогору болуш керек. Азыр как раз дыйканчылык башталып калды. Шалы, Анау даяр, Кудай кааласа. бак тарактардын түйүнө огородко сепсе боло берет. Ээлеп, кааласа элебей деле сата бересиз, туурабы? Элебей да сепсе болот экен. Биз элебей сепкенбиз шалыга. Эми дыйканчылыкка болсо элебей эле салып таштаса дагы боло берет да. Негизи. Эже эми баасын айтың, эми канчадан бересиз сөл жанды? Сөл жыланды буйрса 100 сомдон эле беребиз. Элдей кымбат сатпайбыз. Биз колдонуп көрдүк да. Анан дагы Берки кыгын биогумусын 20 сомдон азыраак алышса. Көбүрөөккө сүйлөшүп көрөбүз. Кыскасы капа кылбайсыз, а? Капа кылбайбыз, Кудай кааласа. Мынакей достор, биогумус сөлжан ала тургандар болсо, жазы айыл өкмөтү, жазы айылы. Эски Фрунзе айылында. Келип, каалаган жериңизден мага мынал жеринен салып бер десеңиздер, ошол жеринен ошо сиз айткан өлчөмдө салып беребиз дейт. Мынакей эжебиз. Эжеке берекесин берсин, эми соодаңызды берсин. Ооба, биздин үйдүн дайынын айтып коеюн. Кимдегендин үйүнө келесиз деп жүрүшпөсүн. Ошону айтып коеюн. Кудайбердин үйүнө келесиздер, Фрунзеде бирге. Болду, мына Кудайберди аканын үйүнө келе бересиздер, Фрунзеде. Эми ушулай айылдын кызы. Көрдүңүздөр туугандар, азыр мен жолдон дагы мындай ориентир тартып коем. Эмненин жанына келе бересиздер. Центрде экен бул, подстанциянын жанында дейт. Азыр жол жактан кичине тартып видео кылып коем. Келе бересиздер туугандар ушул жерге. Анан каналга катталып, лайк басып, биз бул эжекебиздин телефон номерин калтырып коебуз. Байланышып, сүйлөшүп алып кетсеңиздер болот. Мынакей туугандар, мына Жаз айылынын центральный жолу. Ушул жол менен туур келатканда тетиги жерде бир машина турат. Ошол машина турган жерде мектеп бар туугандар. Мектептен бир 300 метр өтсөңүздөр эле ориентир мына трансформатордун тушунда мына пескоблоктон салынган үйгө келе бересиздер. Мына ичкериде сөл жандар. Менимче түшүнүктүү болду. Каналга катталып, лайк басып коюңуздар туугандар. Биз күрүч эккен элек дейт. Азыр мен кичине бар эле ошону алып чыгайын. Алып чыгынчы көрөйүн деп өзүм кызыктым да. Мынакей күрүч. Мына ушул күрүч биогумуска пышкан күрүч дейт. Ооба, биогумуска пышкан күрүч. Ушуну мага берип атат. Бүгүн буйруса жеп көрүп, барып аш кылып жеп көрөбүз. Айтасың, башка менен салыштырасың даамын. Буйруса. Мына айрыкча жаз айылы мал чарбасы, анан дыйканчылык менен алектенет экен да, көбүнчө негизинен. Бардык эле дыйканчылык менен алектенет. Жазылыктар шалыны көп экенбиз. Массовый сөлжан чыгарып, биогумус чыгарып, сиздер ошондой дыйканчылык кылсаңыздар, мына ушул күрүчтү 2 эсе кымбат сатсаңыздар болот. Мен мурда да бир айтып кеткен элем бир видеодо. Мейлиңиз анда Нуржамал эже. Рахмат сага дагы. Иштер Болуптур. Бизге окшогондорду көбөйтүп, биздин иштерибизди илгериге тартып кет. Рахмат. Ийгилик сага дагы. Силерге дагы ийгилик, соодаңарды берсин, дыйканчылыгыңыздарга береке берсин. Биз анда кайра кайтабыз туугандар. Каналга катталып, лайк басып койгула. Menga iyice başlaş yürüyüştür da. Aç son motor deydi. Buradan alacağım
İşenmesen cep gör dep berdiler. Biyogumuzga pişkan gürüşün aşı. Çaç. Teşekkürüm biz gelsek ukta ajattır. Buna. Uzganlıklar gürüştü biyogumuzga ektiler. Son mu bu? Mına kız əzəli tamaq ayağına çeyin jöbetler. Aş şirin bol tügöt koydur.